Кечегидей ситуацияда аткаруу бийлиги келип, бул жерде кичине бизде эме болду. Ошондой мезгилде кандай ушу кырдаалдан кандай чыгат элеңиз? Ушуга жооп берип койсоңуз. Мындай кырдаалда сөз түрдө акыл эс менен биргеликте сабырдуу чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Кыргызда жакшы сөз бар, сабырдуу болсоң озорсуң, сабырсыз болсоң осолсуң дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа алейхиссалам айткан, жоону жеңген баатыр эмес, ачуусун жеңген баатыр деп. Кудай кааласа, Кудай буйрса сиздер менен биргеликте сабырдуулук менен өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн татыктуу чечимдерди кабыл алганга аракет кылабыз. Сиз Баткенге барганды чечпейт элеңиз, Сурооңуз түшүнүксүз. Жок, кечээки ситуацияда ошондо кандай чечет элеңиз деп атам да. Кыдыр Шаевичтин ситуациясында. Мен айттым, бардыгын сабырдуулук менен өз ара сый урмат маселеси мамиледе чечебиз.